Бул атага мен сөзүм. Куттуктайм. Сен алтын сертификатка ээ болдуң. Өлкө боюнча жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку көрсөткүчтү камсыздап алгачкы куттуктоону агартуу министринен уккан Айдайды бүгүн президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров кабыл алды. Келечекте дипломат болууну максат кылып жаткан Айдайдын бул алгачкы ийгилиги. Ал жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку 239 баллды камсыздады. Ортого мен көп убакыттан бери даярданып келгем. Аябай тынымсыз мен 1,5 жылдай даярдандым. Буга чейин дагы мектепте мен билимди алып, мугалимдердин эмгеги менен мен базамды топтоп, мен көп билим алып, мындай алардын эмгеги менен ушуга жетип турам. Ауца университетине планда жатам. Эл аралык мамиле факультетине тапшырайын деп пландап атам. Республика боюнча 67 миңден ашык бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырган болсо, жогорку упай алган 20 окуучунун 6-оосу Нарын облусунан, алардын 2-өсү алтын сертификатка ээ болду. Облус башчысы Нурбек Сатаров бүгүн ал окуучуларды ата-энелери жана мугалимдери менен бирге куттуктап, ыраазычылыгын билдирди. Быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн Нарын облусунун ийгилиги болуп атат. Ошондуктан барыңыздарды куттуктайм. Жашоодогу жанагы биринчи жетишкендигиңиздер деп эсептейм. Мындан ары да Кудай буюрса жашооңуздарда ушундай жетишкендиктер болсун. Өзүңүз деле баягы баалап көрсөңүздөр керек. Канчалык окуп эмгек кылса, акыбети сөзсүз түрдө кайтат. Убактысын бир гана күнү түнү китеп окуп, маалымат топтоп, өз билим деңгээлин жогорулатууга арнаган окуучулардын мээнети акталды. Эми алар келечекте өз кесибинин мыктысы болуп, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошууну максат кылышууда. Алтын сертификатка бир гана балл жетпей калды. Башында өтө кайгырат экенсиң, бирок бир четинен карасаң, бул дагы өтө чоң результат деп эсептейм. Мен аябай эле кубанычтамын азыр. Ушундай иш-чаралар өткөзүлүп атканда, ушундай белектер берилип атканда, бул мага өтө чоң стимул болот деп ойлойм. Кийин мен пландар боюнча дарыгер болоюн деп аткам. Анан буюрса ушундай балдар менен мен биздин Кыргызстанда КГМА академиясына жөнөкөй эле өткөтөм деп ишеничтемин. Мен негизинен мындай жогорку баллды элестеткен эмесмин чынында. Анан мага айтышканда абдан толкундум. Кичине ишенбей кетет экенсиң. Анан бирок шүгүр, рахмат. Негизи келечекте финансист болгум келет. Анан менин кыялымдагы университет бул Ауца. Алган билимимди секке кетирбей, жакшы университеттерге тапшырып көрөйүн деп жатам. Азыр дагы ойлонуп жатам. Өзүм келечектеги жакшы көргөн кесиптердин ичинде финансист болгум келет. Компьютерден да ашып бир мыкты финансист болуш керек. Бул жерде жана адам сапаттары, аналитика керек деп эсептейм. Бүтүрүүчүлөрдүн ийгилигинде ата-энелердин колдоосу жана мугалимдердин эмгеги чоң. Балдарынын жогорку көрсөткүчүнө кубанган ата-энелер мындай жетишкендик бир гана аракеттин үзүрү экенин айтышты. Ар бир ата-эне кичинекей баланын кадамына сүйүнөт болуш керек. Ошондой сүйүнүчтөр, кубанычтар менде азыр 1000 эсе көп болуп атат. Өзү аракетчил, билгир, эмгекчил кыз болуп чоңойду. Анан биз дагы ошол кичинекей кезинен баштап ар кандай конкурс, олимпиадаларга катыштырып, баягы стимул болсун деп аракет кылдык. Колдоолор биз тараптан мындай укмуштуудай колдоолор, шарттар болбосо дагы өзүбүз менен баягы жөнөкөй шарттар менен ушундай жетишкендиктерге жетишип отурабыз. Билимге умтулган окуучулардын ийгилиги республика элин гана эмес, чет элдик туугандарды дагы кубанычка бөлөдү. Россия мамлекетиндеги Нарын коомунун мүчөлөрү да белектерин берип жиберишкен. Ушул ордудан эң жогорку балл алган окуучуларды колдоп, куттуктап, сүйүнүчүн тең бөлүшүп,
ушул чакан белектерибизди алып келдик. Бүгүн кийинки окуучуларга дагы ошо стимул болсун, алар дагы ушундай жакшы ийгиликтерге жетишсин, мекенибизге болгон кичине болсо дагы салым болсун деген максатта келдик Атайын Россияда. Нарын облусундагы бүтүрүүчүлөрдүн быйылкы жогорку көрсөткүчү аймактагы билим берүү тармагындагы ийгиликтердин дагы бир далили. Бул кийинки бүтүрүүчүлөр үчүн дем берип, ишеним жаратты. Гулира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.